Пожалуйста. Да, спасибо большое. Всего доброго вам. Всего доброго. Так, ну что, туғандар, ассаламу алейкум, бардыңарға. Москва слезам не верит, Москва на месте не стоит. Бөрісі аман етсен, Қырғызстанымыздан, елімізден, жерімізден, мекенімізден, қайра екінші үйімізге, мындайша айтқанда жалпы Москва шарында емгектеніп жүрген, жашап жүрген біздің қырғыз бір туғандарымыз, жалпақ сөзімен айтқанда 8-ші облысқа қош келдің десем болады. Келіп тұрып, кеше күні 5 январь 2024 жыл ұшып келдім. Вот, азыр болса 6 январь мен уже машина алып, өзім істеген таксопарктан жұмысқа шығып, алғашқы бірінші заказымды атқарған жерім видный тарапта Мегадан алып келіп қойдым. 379 рубль болды. Бұға 5 жылдызды қойғыстағы дағы заказ бүтөз. Вот. Анан, короче, в общем, ушел бүгінгі күн аренда бекер болады. Біздің таксопарктан бірінші күнді алып атқанда, негізде любой таксопарктан алып атқанда ошондой. Қанша ақша иштейбиз, эмне болот? Бир көрөлү, саат 3-төн 25 өтүп атат, Салам алейкум. Көчөлөрүн араласам, метродон адашпасам, жүргөн жерим азыр Москва. Бакыт издеп келе берген, кош айтышып менен көнүп калдым сага Москва. Ана Москва, мына Москва, жаштык күндөр сенде калды кана Москва, эй жаштык мастура. Москвада кайф деген нерсе мындай эле карап көрсөң слабо, өтө слабо. Мурун Москва весь фиолетовый болуп жанып калчу эле, азыр бул жерде вообще эле жок кайф. Если успеете, то можно здесь. Ой, у меня же багажник. Тогда вот сюда заеду. Чуть-чуть вот. Так, 12 минутта алып келдик. Оплатасы картага которду 373 рубль, бул бирок 400 рубль которуп койду. 12 минутка 400 рубль. Нормальный код эми турабы? Коэффициент жок алдым эле. Андан кийинки бирок коэффициент менен заказ алып койгон болчумун. Разворот кылып артка барышым керек экен. Ал бирок коэффициент менен болчу. Ошол урайын. Албетте видеонун башында адаттагыдай эле Атаман таксопаркын сунуштап кетейин. Бул парктын комиссиясы 2,5%, акчаңыздар 24-7 моментально эч кандай чектөөсү жок, эч кандай комиссиясы жок, чечип алсаңыздар болот. Таксиге керектүү полный документтердин баардыгы жасалат. Россиянын баардык аймактарынан кошулуп иштесеңиздер болот. Сити Мобилге жана Яндекске улап беришет. Анан таксопарк ар бир ай сайын акчалай розыгрыш уюштуруп турат. Төмөндөгү телефон номерлерге чалып, Гүлжигиттен чалып атам, Акимович YouTube каналынан деп сөздөрдү айтканды унутпаңыздар. Жана ошондой эле парк менен таанышып, шарттар жагып аткан болсо, кошулуп иштей бериңиздер. Барыңыздарга ийгилик. Варшавская, да? Да. К воротам, да? Да. Пожалуйста. Сумма за поездку может быть перерасчитана дейт. Неге билбейм, 438 рубль 14 минут тап келдим. Так, да мне башка заказ берелек. Заказ жок. Так, бул жактан биз эч жака бара албай эткенбиз, жол жок. Кайра артка чыгабыз. Москва суук деле эмес экен. Кыргызстандан келдим. Кыргызстанда бир аз жылуураак болсо болгондур, бирок эрте менен анан түнү ушундай эле, Москвадагыдай эле. Бул жерде күндүзү күн чыкпашы мүмкүн, а так сууктугуна карай турган болсок, Кыргызстан менен айырмасы жоле жок экен. Ошол. Акыры иштей ала берели. Анан выкупка машина берүүчүлөр барбы? Болсо айткыла. Дагы мынакей коэффициенти жок, электролитный проезд 16 корпус 2 дейт. 6 минут ала беребиз. Ошол выкупка машина берүүчүлөр болсо, айта бергиле, эконом, комфорт плюс первоначальный взносу жок болсо, частник болобу, жакшы ишеничтүү таксопарктар болсо деле боло берет. Анан өзүм да таксопарк ачайын деп жүрдүм эле Москвадачы. Ошо мени менен чогуу ачып, иштешип партнер боло турган бир инсан керек. Жакшы өзүнүн ишин билген, мындай динден түшүнүгү бар,
мындай бири-бирибизди алдыбай турган ошондой бир инсан керек. Партнер болом дегендер болсо, байланышка чыга берсеңиздер болот туугандар. Иштешебиз буюрса. Пожалуйста. Аэропорт Внуково 42-43 мүнөттө алып келип койдум. Кече өзүм ушул аэропорттон учуп келгем Кыргызстандан, Бишкектен. 1069 рубль болду. 1000 рубльын накталай берип, 69 рубльды картама которуп койду. Анан дароо эле суроо берип калышыңар мүмкүн, жооп бере кетейин. Аэропорттон кече учуп келип атканымда эч кандай кыйынчылык болгон жок, эч кандай сурамжылоолор болгон жок, эч кандай эме болгон жок. Работать деди, да, работать дедим. Тарс печатьти басты өткөрүп болду. А менин алдымда башка пропускной контрольный пункттарда аялдар болчу, жанагы 2-3төн баласы менен момунда көтөрүп алган. Ошолор байкуш көпчүлүк биздин кыргыз эл тил билбейт экен. Анан зачем приехали в Россию десе, работать деген сөздү билишет, айтышат. Анан работать десе, анан где будете работать, кем будете работать десе билбейт таптакыр. Анан ошо бир аял менен ошондой ситуацияны байкап калдым. Ошондой болуп байкуш ошол жерде бир 10-15 мүнөт туруп калды. Вы всех задерживаете, женщина, это ваш ребенок, мне без разницы, там вы людей задерживаете, куда вы приехали, зачем, кем будете работать, десе билбейт байкуш, не знаю, пока не знаю деп турат. Орусчадан да кыйын экен, жардам берейин десе, вы не вмешивайтесь деп башкаларга айтып турат. Короче, ошол келе атканда мен силерге кеңешим, жаңыдан келип аткандар, каяка, кимге, кандай жумушка келип атасыңар, ошону билип алгыла. Же жумуш кылбасаңар дагы заранее бир нерсени ойлоштуруп койгула. Анан бул жактан туугандарын, жакындарын чакырган бир туугандар, агайынилер, силер дагы келе атканда ичине чалып, мондай деп кой деп сөзүңөрдөн үйрөтүп койгула. Ошол. Здравствуйте. Багажник есть у вас? Да. Троечка. Пожалуйста. Всего доброго вам, до свидания. Аэропорт Внуководан Троицк шаарына 28 мүнөттө келдим. 1054 рубль картама түштү. То есть карта менен эле төлөнүп турган заказ болчу. Линиядан чыгып койдум. Азыр карайын, Троицкте коэффициент барбы, жок болсо Москваны көздөп по делам жандырып кетем, либо домойду күйгүзүп кетем. Ошол. По деламды жандырып алгам, Москваны көздөй мынакей чота жок заказдар. Троицкте кичине кайф күйүп турат, но мен эми Москвага эле кетип калайын дедим эле. Чота заказ бербей жатат. Акыры жылай берет окшойм. Налуу успеть эте эле заказ берди го, Троицктен Москваны көздөй. Жок, 15 мүнөт алып подачасына берип койду. Платный подача Антонова Овсеенко дейт. Антонова Овсеенко деген кайсы жерде болуп калат. Так, бул жер Шелепиха тарапка барат экенбиз. 44 километр, 47 мүнөт. Акчасы көрүнбөйт. Ладно, айырмасы жок. Москваны көздөй бош кеткенден көрү андай заказ болсо да алып кеткен жакшы. Кеттик, короче. Спасибо. Всего доброго вам, до свидания. Спасибо за поездку. 1531 рубль. Жакшы, сонун. Москва Сити тарапка келип калдым. Так, Москва Сити тарапка келип калдым. Эми машинаны ар жерге коеюн, алды жерге коюп туруп багаждан бир карап коеюн. Жанагы губка мочалка бар, бул машина жууган. Ошол болсо, тетиги аттагы сууду дагы сыгып алыш керек, либо коврикти алып чыгып төгүп коюш керек. Карап коеюн. Всего доброго вам. До свидания. Ай, вас праздником. Спасибо. Шлагбаум ичине кирип коелу деди, кирип койдук. Саат
Saat 10 болуп отурат. Түнкү 10. Канча мүнөттө келдим? 20 мүнөт. Жок. 18 мүнөттө келдим. Шлагбаум чочуп жатып мен жабылайын деп. 611 рубль картама которуп коюшту. Анан булар негизи жолдон эле чукалыш керек болчу. Шлагбаумду ачып коелу. Кире койбойсуңбу дегенден хорошо деп кире койдум да. Анан ошол эле жерден заказ алдым эле. Азыр бияка кое берейинчи. Машина жокпу? Жок. Ошол пассажирге барайын. Так вот, бирок курсак ачты. Тамак ичким келип атат. Азыр ушу пассажирди бир жакка жеткирип, анан кийин бул саат токтоп тамак ичем. Бүгүн бир мындай убакыт өтпөгөндөй эле болуп атат. Saat 3'te карап көрдüm. Saat 3'te birinci algaçka zakazımdı algan ekem. Ошондон beri заказдарды аткарып эле атам. Такыр бир убакыт өтпөгөндөй да, саат өтпөгөндөй болуп атат. 2 hours later. Или знаете как? Это знаете как? Вот вы же можете себе сказать, что нет, я здесь временно. Я заработаю лет 10, я здесь поработаю, я куплю себе Мерседес там и буду жить там. Правильно? Цель в жизни. Пуповины. Нет, мы не перерезаем пуповину. Времена меняются, жизнь меняется. Развернулся и уехал туда. Вы сможете туда вернуться. Пока вы сильны, пока вы молоды, дерзайте, и все получится. Всего вам доброго. Все, спасибо вам огромное. Спасибо, приятно было с вами ехать. Так, ну что, тугандар, канча убакытта келгениме дароо көрбөй калдым. 1338 рубль болду. Скорее всего 48 мүнөттө келдим болуш керек, же 43 мүнөттө келдим болуш керек. 43, 44, 45 мүнөттө келдим болуш керек. Ошол 1338 рубль, нормально. Кемпирдин аягындагы мотивационный речин байкадыңар да. Өтө сонун. Мага ушундай чал кемпирлер же мындай көптү көрүп көп жашаган инсандар отуруп ушундай сүйлөп бергенде жол бою сүйлөп келишет. Мен ооба жок деп угуп коюп келе берем. Андан эч кандай зыян тартпайсың да. Керектүү нерсесин аласың, керектүү нерсесин чыгарып бересиң дегендейчи. Ошол саат 2-ден 6 өтүп олтурат. Мен заработагымды бир байкап көрсөм канча болуп калды. Так. Примерно мурунку иштеп жүргөн план кичине толгонго аз калыптыр. Вроде акырын жылы өтөт окшойм. Ошондой кылат окшойм. Домойду жандырайын 27 мүнөт дейт. Королевтон. Жолдон заказ берсе берет, бербесе үй тараптан уже балким шарикке кирип бир заказ алып чыгып кетем. Балким үй тарапта мойрогон кетем. Көрөбүз. Көрөйүнчү. Күн сайын берилген өмүр өзүнөн өзү берилип аткан жери жок. Алла берип атат. Күн сайын берилген ден соолук өзүнөн өзү эмес, Алланын тарабынан. Күн сайын берилген ырыскы, күн сайын берилген бардык алхамду немат Алла Тааланын тарабынан келет. Ва ма бикум мин ни'матин фа миналлах. Сиздерге кандай гана немат жетпесин, Алланын тарабынан нематка шүгүр кылайлы. Нематтарына шүгүр кылайлы. Алла субханаху ва тааланы жакшы таанайлы. Алланы ыраазы кылуу бактылуулук, Алланы нааразы кылуу бактысыздык.